Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Коомдук 1-канал жана Нурбаев's Life YouTube каналы Автокараоке долбоору. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчы мырзасы жана айымы. Тоз алыңыздар, Урмат жана Неля кетти. Комузчу, жерде койшу комузду. Эл жересине жүрөгүн бийик чыгардылмышты. Ураталы чал тарткан, сынган бугу камдаркан. Ушул сонун күйлөрдү айыккан жандар таң калган. Токтогулдун боттоюн чертип койчулайын. Токтогулдун боттоюн чертип койчулайын. Жердemiz beyik köktөsүн, жаңа кыздар кетпесин. Козгоп түзөп койдум мен жүрөгүмдүн тепкесин. Язалы сайраткан, достор койдой айдаткан. Сары барпы күнү чертип тынчасын булбул чарбактан. Элестетем бир туруп, жаштар бирге баскандай. Элестетем бир туруп, жаштар бирге баскандай. Танцевальный группа Крипса. Jangan sapot aja. Bile perdeyiz ya. Bugün yudum doktor. Ulan Komuzçu, жерде койчу комузду. Эл жересине жүрөгүн бийик чыгардылмышты. Ураталы чал тарткан, сынган бугу камдаркан. Ушул сонун күйлөрдү айыккан жандар таң калган. Токтогулдун боттоюн чертип койчулайын. Токтогулдун боттоюн чертип койчулайын. Элестетем бир туруп, жаштар бирге баскандай. Элестетем бир туруп, жаштар бирге баскандай. Токтогулдун боттоюн чертип койчулайын. Токтогулдун боттоюн чертип койчулайын. Элестетем бир туруп, жаштар бирге баскандай. Элестетем бир туруп, жаштар бирге баскандай. Ассалаумалейкум. Кандай Урмат Усенов бизде конокто достор. Жана Неля. Неля саламатсызбы? Кандайсыңар? Жакшы. Удобно элеби артта я? Сонун. Ыңгайлуу элеби? Жакшы. Өткөндө тиги Ая Сыдырова менен талант келгенде Ая что-то мне неудобно дегенден алдыга отурганда. Мал чоң да. Аябы? Батпайбы? Талантка жаккан чыккан. Талант эме экен, аябай миниатюрный экен. Алар туура чынсы болот. Чогулса. Мен место деле тандабайм. Тандабайсың. Сен экинчи кырды багажга өтөбүз. Чертип койчу. Как раз бийлесе да болот. Кандайсыздар? Кош келе Автокараоке долбооруна эмне жаңылык айтып берлечи? Акыркы жаңылыктардан Урмат жана Акыркы жаңылык кече эле көйнөк Урмат көйнөк алды да. жаңы костюм шуу. Мага да спот кече эмне болду. Мен да Кече жаңы ыр жаздырдык. Жаңылаттык. Урмат билбейби? Билет. Жо мен эстедим азыр. Анан Кудай буйрса ушу Комузчунун клипи даяр болуп турат.
буюрса 2019 жаңырары менен Кудай буйрса. кетирели деп жатабыз. кайра кетиресиз Командир. атабастабы Ошо Кудай буйрса чыгармачылыкка толугу менен иштеп, жаңырылар, клиптер жазылып жаткан учуру. комузчу чыгармасы, клип кандай, эмне жөнүндө болот, Клипти ким тартты? клипмейкер Эрин Сыдыков деген инебиз тартты. Бул клиптин тартылганына бир 6-7 ай болуп кетти. Башталганда мен ооба, сен билген. баштапкы сценарийине катышкам. Ооба, эң биринчи сүйлөшүп атканда сен катышкансың. Клипте жакшы окуялар бар. Булар ошо комуздун жасалышы, комуз кантип жасалат, баштынан баштап, ошо устундан баштап, ошо комузга чейинки биринчи дауыс чыкканга чейинки процесс көрсөтүлөт. Андан тышкары муундар менен биздин улуу комузчу эжеке СССРдин эл артисти Самара Токтоконовадан баштап бүгүнкү күнгө чейинки ошо комузду көтөрүп, күй жаңыртып, чиртип жүргөн биздин өнөр адамдары катышты. Ошол мен ойлойм, Кудай буйрса көрөрмандардын бир жакшы алкыштарына татыйбыз деген тилегибиз бар. Кудай буйрса. Кудай кааласа. Кандай, сен кандай ролду ойнотосуң? Бир бардыңдай? Мен ал жерде ырчын ролундамын. Ырчын ролунда. Ооба. Басмачынын кийиминде. Жакшы. Убакытты жаргылчак менен салыштырса болот. Ал кыймыл аракети менен бардыгын майдалайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Убакытта турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. Достор, улантабыз, урмат жана мейли бизде конокто чоң ырда эле сөздөр чыгат менен. Кеттик. Чын эле. Күнүнү кездери сени издегенимди сен дагы сездиң. Kalbinin kucağında kalganında sen beni eksesin, ben seni ekserim. Canladım yazdım böyle, sınadım baktım böyle. Suyuncu doğanlar böyle, suyumda tattım böyle. Canladım yazdım böyle, sınadım baktım böyle. Şinele, canım ben seni taptım böyle. Hançerle dövdüm, öldürdüm. Mahabat müzü uzarsın ömrümü. Çoğalsın gülür, çoğurak gözler, divan sağdan suyu sözler. Canladım yazdım böyle, sınadım baktım böyle. Suyuncu doğanlar böyle, suyumda tattım böyle. Canladım yazdım böyle, sınadım baktım böyle. Çinele, canım ben seni taptım böyle. Çinele, canım ben seni taptım böyle. Ушундай. Таптыңар анан бири-бириңерди. Тапты. Эмне болуп табылдыңар, айтып калчы. Издеп жүрүп таптык. Кайдан издедиң бери? Нелен каяктан издедиң? Ар жактан издедим. Таптым да иши. Народный бардың. Народный бардым. Глобусқа бардым. Жункайга бардың. Глобус жок болсо Жок. Реклама болуп кетти. Реклама болуп кетти. Реклама боло берсин. Боло берсинби? Глобус 30 жыл өтті. Эле долам деп. Кайсы жылы баш коштуңар? 2008 баш коштум. 2008. Быйыл 10 жыл.
10 жылдык. Белек бар да. 10 жыл чапты. 7 жыл өзү. Юбилей турбайбы, э? Юбилей. Ушпоңур бек болсун. 10 жылдык ушпоңур. Чоңураак. Не тойдо койсо 10 жыл демей деп коет. Жыгачпы? Жыгачты. Калай. Жыгачты. Жыгачты. 3 жылдык тезекли. Омардыкы тезекте экен. Омардык болду кандай тезекте. Улай бар. Улай. Чылап чыкты. Так, 10 жылдык. Жакшы. Кайсы айыл үйлөнгөн? Ноябрь, декабрда биз баш коштук да. Жакшы, тамашоо жаңы башталып, биринчи оюн өткөрүлүп, андан кийин Ошол кезден тарта ушул биринчи ачылыштан баштап мен бирөөсүн да калтырган жокмун го дейм. ооба, тамашоону, Тамашоолду. жакшы. Тиги эсимде жана бизде баштап атканда урматтын эле деген приколдор көп эмес беле? Тамаша, тамашаларчы. Биз жөнүндө тамаша баягы Актуалдуу болчу. Келин болуп атат, кандай күйөө болуп атат деген көп тамашалар бар. Азыр мына өкүл балдарыңар Нурлан менен Асель баш кошуп ошол жөнүндө тамаша болсо, ал кезде силер абдан актуалдуу тема болчуңар. Урмат, сизге суроо, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, балалык чагыңыз. Мен балалыгым Талас областынын Кара Бура районунун Бакайыр деген айылында өткөн. Бир эмес бир нече жолу баргансың. Ошол үйдө чоңойгом. Эстей турганда эле укмуш бир мындай жомоктогудай деп деле айта албайм, эл катары. Жөнөкөй педагогдордун үй бүлөсүндө чоңойгом. Таластансың да бурит, Ооба, Таластан. Анда жомоктогудай айтты. Жомоктогудай. Ошол 3 класска чейин ошол айылда окудум. 3 классты бүткөндөн кийин 4 класста Бишкек шаарындагы көркөм сүрөт мектеп интернатына келдим. Анан апам мени аябай ушул чыгармачыл адам болот. Өзүнүн эми ал убактагы ал адамдар ушунчалык баягы адам балдардын ыкласына көңүл бурчукен, балам чоңойсо Кудай буйруса чыңгыз болот деп койчу экен. Анан ошонун Чыңгыз Айтматовдагы сүрөт тарчы эмес беле. Сүрөтчү болсун деп бияка жибериптир. Анан бул жакта окудум. Ал үчүн такыр өкүнбөйм. Так, жакшы. Мейле? Кыскача өмүр баян. Мейле, диктофон сизде. Колуңузда. Мен Бишкек шаарында төрөлгөм. 39-чу мектеп. Жылы да койсун. 39-чу жыл. 1800 койду. Ошол кийин Улуттук университетине экология жана география факультетине тапшырдым. Геофак деп коет, калпактаса, кыскача. Эколог. Геофак, бирок экология и природопользование деген факультетине тапшыргам. Түшүнүңдү? Жок, примерно. Жаратылышка байланыштуу экен. Ооба. Жаратылыш пользовать экен. Ошол негизи аябай институт искусствага тапшыргым келчү, бирок тилекке каршы ушул экология факультетине тапшырып калдым. Канча жаштан баштап ошону сезе баштадыңыз, ырдагыңыз? Негизи ырдаганды мен кичинекей кезимден бери ырдачумун. Бала кезде ырдадың беле? Ооба, кичинекей кезинде Зузу деген ырдайм. Кайсы комп? Бир-эки строчка. Кайсы ырды? Бат-бат бызылдап мен учуп жүрөм. Так-так тызылдап мен учуп жүрөм. Ошон үчүн канатым Мен учуп жүрөм. Ошон үчүн гүлдөргө конуп калдым. Сен жаздыңбы? Ойлоп жүрөм азыр. Ремикс кылсам. Куда академияда 9 классың. Ошону клип тарттырып анан мектепте Зузу болуп мен баары Зузу деп. Сенде канаттарың барбы? Канаттарым бар болчу да клипте чындыгында. Чындыгы? Клип бар беле? Клип бар болчу. Оо. Ал кезде. Ал деген Сыдыковпу? Ал кезде Эрнест Төрөлелик болуш керек. Зузу болуп жүргөн кезде. Баштанбы? Сезбей койдуң, эзмей болдуң жүрөгүмдү. Әле качам калсак эле карашып, жыттай албай, уктай албай жүргөнүмдү. Бир билсең го, калмак эле
ошол кездерде Селже менен таанышып, Селже менен чогуу ошо гастролго чыгып, ошо биринчи чыгармачылык сахнаны ошол кичинекей кезимден бери билгем. Анан кийин эле болуп 2005-жылы 2005. таанылып, анан Урмат менен Ага чейин Нейле эмес болчуң, Жок, Эльмира болду. Билгендер, балким билбегендер болсо, Нейлянын чын аты Эльмира. Анан 2005-тен баштап, Азыр ошо ойлой берем да, ошо Эльмирада эле калтыра берсем болмок. Атыңбы? Сен чын атың ким? Турдумамбет. Иә. Турдумамбет? Ошону айтам. Урматка ошол Турдумамбет Эсенов, өзүнө жаккан атты айтып койду, Иә, өзүндөй кыялданып жүргөн. Турдумамбет дегендер бар болуш керек, көрүүчүлөрдүн арасында. Жагатпы ошолор? Жок, жагатпайсың, сен чын айтмай аттың. Үйдө эмне жаңылык? Балдар кандай? Чоңоюп атабы? Балдар жакшы, чоңоюп атабыз. Быйыл кызыбыз дагы 1-класска аттанды. Ооба, жазели. Дагы да болсо толкунданып, бир сыйра сүйүнүп. 1-сентябрда барды. Сентябрда. Ким алып барды? Баарыбыз барабыз. Барды. Семьябыз менен, өзү менен барабыз. Сопровождение. Нурел болгондо балким бирөөбүз барып койсок ал макул деп коймок, бирок Жазелде баарыбыз барыш керек да. Чоң ата, чоң апа да Бар, барды? бүт барыш керексе. Барды чоң ата, чоң апа. Десе ал анын талаптары ошондой. Анын баардык ийгилиги өзүнчө мындай грандиозно байрамдалыш керек. Чыгармачылыкта көп биздин сахналаш досторубуздун балдары дагы барды быйыл. Кимдер барды, кстати? Быйыл Султан Садыралиевдин баласы менен кызыбыз классташ болуп калды. Султан Садыралиевке караганда Султан Садыралиевдин баласы экөөбүз көбүрөөк көрүшөбүз. Мен кызым жүзү атасына окшош. Кайненем негизи Эмнеге окшоштурасың? Апчемдерге окшоштурат, мен өз жагынан. Анан бирок мен кээ бир кылыктарымды кызым один в один туура айтты, анан өзүмдү көрөм да. Кайсы кылык мисалы? Конечно деген сөз. Камерага прям аябай башкача айтты го. Шермеден кат айтасың. Конечно. Урматты да көндүрө албай койдум. Конечно го. Эми Урмат акцентпен айтат да. Конечно. Конечно деп. Конечно. Ошончо уялат. Бир жолу айткам, мен кой ури жарышпаган деген. Ошондон кийин сен мени сындырып койдуң. Хорошо. Шагымсыздыр. Мен спасать айттым да. Элестет ури эфирге чыгып, Европа плюс орусча. Урмат, какие новости? Все хорошо у вас? Конечно. Өлдү да турабы. Сразу 50 000 киши отписываться. Инстаграмда. Өзү 51 000 да. Ооба, каяктан кийимдер рекламалайсыңар? Пальто, сальто. Учурдан пайдаланып, Расул Маматкулов балкебизге чоң рахмат. Анан Расул балке сиз да келиңиз Афта Караоке. Чакырабыз. Маекни жөнөтүп коебуз. Жыттысың сенсің гүлдердің, назиги сенсің үндердің. Жолығып саған сүйлөссөм, жыргалып ошол күндөрдүн. Жолығып саған сүйлөссөм, жыргалып ошол күндөрдүн. Bağımlar, bağımda жүрегім бар. Маңдайыңда ерішкен, жүрегімді қалдырма. Маңдайыңда ерішкен, жүрегімді қалдырма. Bağımday bağım var.
ушундай. Сен ар бирөөрүң мындай бүткүн го. Башталганда мындай баштап атпайбы? Тойлордон да ушундай сүрөсүңчү. Микрофонду мындай карапчы. Ал эмне түшүндүрөт? Булбу? Бул эми ошол айтып атпаймынбы, мындай би өнөрүндө хореографиялык бир фишка деп коет да. Аябай бир серьезный нерсе. Хореографтар көрбөсүн да. Элдер деле мынтип карап серьезно айтып атат. Жок, мондай. Жакшы урмат. Зато эс калат да, кийин ырчылар болуп кеткенде. Легендарлы Урмат Үсенов. Негизи шоу-бизнесте, негизи чыгармачылыкта жүргөн бардык ырчылардан эле сурасаң, ошо бардыгы ушул кичинекейиндеги кыялдар да. Ошо ырчы болоюн деп. Бул кыял негизи көптөн бери жетеленип келип, анан кийин каалоо аябай чоң болгондуктан аны ишке окшойт деп ойлодум да. Себеби мындай тыянакка эмнеге келдим? Кесиптештерим көбүнөн сурадым, эмне болуп чыгармачылыкка аралашып калдың десе, баары эле ушу кичинекейинен. Кээ бирлери жана аспап, инструмент ташып жүргөндөр да бар да. Иши кылып ушул чыгармачылык чөйрөт, аппарат ташып жүргөндөр бар. Ошол бирөөгө жардам берип жүргөндөр бар, бирөөнүн айдоочусу болуп жүргөндөр бар. Иши кылып ушул чыгармачылык чөйрөгө эптеп аралашып, ошол жака бутумду салсам деген. Мен да ошолордун катарындамын. Кичинекей баягы мектепте окуп жүргөндөн бери чыгармачылык ыр жазып, анан бирок мен ошо ырларым ырдалса деп жүрчүмүн. Анан Кудай таалам насип этип, ошо студент кезде КТРКда болуп аткан бир кастингди кокусунан угуп калып, ошол кастингге катышып, алып баруучулукка. Ошол алып баруучулуктун кастингинен өтүп кетип, анан кийин ошол ырчылар менен, өнөр адамдар менен мага жолукканга, кол алышканга мүмкүнчүлүк жаралды да. Сен алып баруучу болуп баштадың. Ооба, биринчи алып баруучу болуп баштагам. Анан мен келдим. Андан кийин сен келдиң. Сен ырдай баштадың. Анан сен келер менен сага өткөрүп туруп анан мен ырдай баштадым. Ооба. Ушул жактан азыркы продюсерлердин эң бир алдыңкыларынын бири Канат Култаев менен таанышып, анан Канат Култаевга ушундай мен ырдай турган оюм бар деп ырларымды ырдап бердим, болгон ырларымдын баардыгын. Ошол убакта бир 15 жактырым бар эле. Жок, ошолордун арасынан Канат Култаев Жазгы жамгыр менен Тумар кыз экөөнү тандап алды. Ушул экөөнү ырдады. Көрсө Култаевдин ошол убакта эле мындай бир туюму, мындай сезиптир да. Ал эки тең угармандардын көрүп туура эле тандап турбу? Туура эле тандап тур. Угармандардын жүрөгүнөн орун тапты. Жазгы жамгыр алыстама, сапар алба алыстарга. Мен ошол ушундан бери алгачкы кадамдарында ошо Култаев жардам берди. Андан кийин Асөл Молдокматова жардам берди. Булардын бардыгы менин чыгармачылыгымда өзгөчө орду бар десем жаңылышпайм. Ошондон кийин чыгармачылыкка аралашып, андан кийин Неле менен тааныштым. Анан ошондон бери келдик чогуу жетелешип. Бал ширин чыгармасы достор. Менин келинчегим. Yüreğim sağırmadı, yürekten canarmadı. Bari çıkanay solunca aşkları.
Бразильский мачо деп коюшсуң, туурабы? Эмнеге ошо бразильский мачо? Ал сен суранычың беле? Жок, Кудай сактасын. Урматтуу эли эсимде, чачы узунураак болчу. Мойнунда бир 17 цепочка болчу, туурабы? Туура. Түрлөрү бар, э? Кайсы мамлекетке барсаң ал өткөн. Кайсы айылга барсаң. Бутунда казачки болчу, туурабы? Шпору менен мындай айланган. Тепсе анда кескенде, короче. Там эмне бар эле? Гилейген кур бар болчу. Кур. Мен ал убакта курлардын баары гилейген болчу. Сеники гилейгенирээк болчу. Кимдин куру гилейген деген мындай билинбеген атаандаштык бар болчу да. Ошол 2005-2006 жылкы ырчылардын сүрөттөрүнөн азыр так карап чыксаң болот. Финалга Макса Кур чыккан сарчы. Жок, Акбар сыймай. Акбарды көрмөдүм. Акбардын ортосунда, курунун ортосунда дагы мончок бар болчу. Изумруд Чети табак болчу. Акбардыкы Акбардын курун ошол кезде курун азыр алып калкан кылсаң деле болот да. Плов пышырса болот, э? Плов. Тиги биринчи жолу көргөндө урмат ошол көз мончокту курду. Ичиңен бир эметтиң белең мында. Ох депчи. Ичине көрө албайсың. Неге менде жок деп. Ооба. Албетте. Албетте. Канча кыйналып жүрдүң? Ал убакта атаандаштык аябай күчтүү болчу. Кимдин куру чоң, кимдин клёшу эң кенен, кимдикиден клёштордон Клёштордон ким утту? туфлинин учеле көрүнчү да. Туфли дагы мындай Макстыкы дагы? Макстыкы. Макс эми албетте Макс дайыма конкуренциядан тыш болчу. Ага эч кимге жетчү эмеспиз. Эми бул ошол убактагы чыгармачыл бир агым болчу өзүнчө. Азыр эстегенге жакшы. Азыр эстеп алып видео сүрөттөрдү көрүп алып көзүбүздөн жаш акканча күлөбүз чын эле. Эми ар бир нерсе. Айрыкча уулум көрүп, папа бул эмне деп аябай таң калган. Шок болду. А эмне эмне болуп азая баштады ошол цепочка? Мунун баары убакыт өттү да. Убакыт өттү. Экеме видео окут эле? Ломбард? Ломбард, ошо ломбардка тапшырдың да. Аларды ломбард деле албайт го. Деп ди Акбар жана мончок эмесин. Акбардын алат. Калып туруп үй салып отурбу? Акбардын алат. Биздики мындай эле поделка болчу. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол ұзақ. Менің көлігімде минип кет. Батқам, жорға дайын болды. Қақа? Үйге. Алайға. Так, достор, анда эмесе улантабыз, урматтуу Сеновду ойлоо кылам, не чырак кармалган деп. Азыр тиги караң кирип баратат, ошондуктан сотканын фонарин күйүз болдук. Мейли, урмат, дагы бир жолу чоң рахмат келгениңерге. Азыр дагы бир ырлар менен бүтүрөбүз. Биздин өнөктөштөрдөн белектер берип коелу. Нейлянын эмеси болчу, райдер болчу, чөзөп подарки деп. Чөнлө өрөбүз деп. Анан Алия сода маркасы. Нейле, бул сизге чын жүрөктөн. Рахмат чоң. Бүгүн Алиядан тамак жасап берем. Урматка, Алиянын макарондор, лагман, там, не знаю, кесме, амна кырсы. Жайма улему, эме деп коет, гүлчөтө, Кырас өкмөрттөн таластансалар. Бизге жалаң гүлчөтө бербесең. Гүлчөтө таластыктардын улуттук эмеси, эле? Тамагы, ошондуктан тамак артат болсун. Алияга рахмат. Дагы өнөктөштөр. Урмат, монсага берейин. Сен өзүң машинеге көп кызыгасың. Жорго такси, чын жүрөктөн аэропортко акысыз. Жол жүрүү. Эки машина чакырмалы бирок. Нейле, бургер жакшы көрөсүң? Балдарым жакшы көрөт. Балдар жакшы көрөт, мынакей. Биф бургерден 1000 сомго сертификат. Ушул керек болчу. Анда алып кел, жоргону алып кел. Биф бургерден 1000 сомго сертификат, Нурел, Жазел, Урмат 4 жыл барып, же болсаңар болот. Урмат, сен 5 бармак жакшы көрөсүң. Туурабы? Өзгөчө 5 бармактан сага белек, 5 кишиге 5 бармак койду. Сен анан Азыр эле барабыз. Бир бургерден чыгып 5 бармак бар. Чын жүрөктөн абдан сон, мен өзүм да барып көргөм. Так, андан кийин дагы жаңы, дагы 7 өнөктөшүбүз бар. Дагы бир өнөктөшүбүз, бул 312 деген карточка.
дисконтный карта. Эми өзүбүз колдонобуз го жана ар кандай дисконтный карточка. Магазинден, дүкөндөн да скидкабыз бар, 10%, 15%. Бул 312 город 312 деп аталат. Булардын максаты бардык ошол дүкөндөр, соода үйлөр ошонун баарын бириктирүү да, бир карточка менен. Анан эми бардык карточканы көтөрө турбай бир карточка менен көп жерден силер арзандатууларды аласыңар. Чын жүрөктөн мен эле сизге дагы, Урматка да, сага да тапшырам ушундай карточка, азыр колумда бирөө эле. Оңой эле бул карточканы алып туруп жана интернеттен, телефондон 312 приложениясын скачивать этип туруп, экөөнү байланыштырып койсоңор да колдоно бересиңер. Так, и Арно акыркы. Арнону билесиздер, сиздер да барсыздар, бул жерде жылдыздардын видео куттуктоосу. Силерди чын жүрөктөн Актан менен Мыкы бул купон жардамы менен куттуктайт. Позитив командасы. Рахмат. Ооба. Кийинки келген конокту экөөңүздөр куттуктайсыздар. Түшүнүктүү, чын жүрөктөн. Чоң рахмат. Чоң рахмат бардык өнөктөштөргө. Аябай жаңы жыл астында аязда сыяктуу эле бийликке көңүл бурат. Чоң рахмат.